Урматтуу төраға, біз ушуларды эксперт катар пайдаланатасынан ыйык өзүбүз ант берген, өкмөт башчылыгы ант берген ыйык терминалдан буларга ордунан чыгып сөз сүйлөдү. Булар кимдер? Булар эмне эксперттерби? Бул иштен кеткен. Өткөндө Кожок Жачбек Сурач менен Нурлан Өмүркулу да ыйык трибунага чыга алып, кызматынан кеткен адам ушул жерде эксперт болуп сүйлөп атат да. Анда комиссия эмне керек бар? Булар эксперт боло турган болсо. Комиссия корутуусун талкуулаш керек да. Булар делиш керек да. Бул болбойт да. Булардын баардыгы кызматтан алынган. Мына жигит Нурлан Өмүркулу өткөндө ушул жерге чыгып эксперт болуп атат. Ана сот көрөттүр, мени кызматтан мыйзам салды, мен азыр компенсация алам деп. Айлыгым алам деп сот көрөттүр. 1 миллион бишкектиктердин баарын үшүтүп коюп, бүгүн сот көрөтөт. Мен кызматтан кетпешим керек деп. Тесттин директору. Биз ага ошондо түрмө сөз беребиз. Буду айтат эртең. Мына мен туура кылган экем, тышкы саясатты жетектеген Сапар Жумакадырович анан Эрлан Бекешев чөкөй мени ушул сөзүм үчүн кызматтан ал деп. Бул чектөө эмес, бул кектөө болуп атпайбы? Неге сөз бересиз ушуларга? Булар эмне экспертпи? Булардын эмнесин укканбыз? Жазылган Эрлан Бекешев айтты, расмий министр отурат. Мурунда кеткендер бар ортого чыгарып сөз берген. Бул туура эмес болуп калат. Рыскелди Чыныбекович, сиз деле туурасын сүйлөңүз анда. Бул жерде комиссия иштеп чыкты, андан кийин бардык булар эмне чакырылды? Булар чакырылды. Бул жыйынга чакырылды, чакырылгандан кийин суроо туулгандан кийин жооп бериш керек. Ал сиздин эмнеңиз кетип бул жерге кетип сүйлөгөн? Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат, ошо болуп атат. Сиз да эмоцияга алдырбаңыз, Рыскел Чыныбекович. Алдырбаңыз эмоцияга. Бул жерде акыйкат чечилет. Акыйкат чечилет. Сиз бурбаңыз антип. Бурбаңыз эч жакка. Сабырдуу болуңуз. Бурбаңыз. Мен туура эле алып барып атам. Депутаттар менен башында сүйлөшүлгөн мааниде ошо тезисти алып атамын. Добуш бергенсиз ошого. Депутаттар добуш берген. Ар бир жыйын ушул ТЭЦ боюнча бүтмөйүнчө бардыгына сөз берилет. Айтылган суроолорго жооп берилет деп добуш бергенбиз, чечкенбиз. Көрөбүз кандай иштер чечилерин. Убакыт көрсөтөт аны, тарых көрсөтөт. 4-чү микрофон, ошондой эле. Рахмат, Масалиев. Дастан Артысбекович, биз залда 120 депутат отурабыз. Эгер ар бирөө менен мындай жооп берсеңиз, сиздин ден соолугуңуз да жетпейт, нерв да жетпейт. Ошон үчүн кичине сабырдуулук кылып, бирок кесиптештерге сурап атам. Ушул жерде чакырылган баары, мен кайталап коеюн, комиссиянын сунушу менен чакырылган кишилер. Ар бирөөнүн колу бар, ар бир документте. Ошондуктан депутаттар ушул отургандардын ар бирөөнүн суроо бергенге толук укугу бар. Орто трибуна болобу, ордунан болобу, ал башка иш. Ошондуктан уланта берели, тизме менен кете берели. Сөз Момбек Рыскелди Чыныбекович, сизде экинчи жолу. Рахмат. Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный проект. Опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпеди. Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. Жана Дастан Артысбекович жакшы суроо берди. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албай койдуңар. Мага эми так жооп бергиле. 110 комплекс жерге камера, фото, видео фиксация орнотулат. Канча? Камера, фото, видео фиксация орнотулат. Кайсы жерлерге? 1140. Канча? 1140 камера. Мен сизден так айтып атам. Бишкекте 38. Ар бир перекрестокто канчадан камера, Бишкек Ош жолунда канча камера? Айкай ондон турбайт. Рыскелди Чыныбекович, все зависит от сложности перекрестка, сколько камер. Один аппаратный комплекс обслуживает от 4 до 12 камер. Эми среднем канча болот экен? Сизге толук менен айтып атам, 1140 камера пландаштырып атат, общий. 1140 камераны бөлсөңүз $30,000 айланып атат. Бишкек ТЭЦте $14,000 айланды деп ызы чуу чыгардык. Отвертка $600 айланды деп. Силердин камераңар $30,000 айланганы буну кандай билсек болот? Рыскелди Чыныбекович, бизде камераларды, жабдууларды, же аппаратты комплексы биз сатып алган жокпуз. Дагы буга чейин айтылган 10,5 миллионго штрафка мен сизден жакшы эле сатып албан, аларды вега коёк. Кызматтарды сатып алабыз. Бирок ошолордун кызмат сатып аласың, бирок ошодон булар 210дан алып чыгып кетип атпайбы ошолордун баасын? Ооба. Кызмат көрсөтүп салып кетет да. Туура да. Рыскелди Чыныбекович. Бирок бааланган ушундай болот. Түшүнсөңүз, ондой болуп атат да. Анан экинчи суроо. Средний штраф. Азыр жооп берип коеюн. Жооп тагып алыңыз.
Рыскал Чиновникович, мындай да, средний штраф 700 сом деп есептеп отырмыз. 1,5 мың сомдық штраф бар, 200 сомдық штраф бар. Штрафтың түрі артуды да. Есептеп келгенде, теон есептегенде 700 сом түшеді. 211 сом әрбір штраф үшін біз төлейбіз тигилерге, компанияға. Ошол 30% болады. Есептеп көріңіз, 700 сомдың 211 сом. Ушунун өзү кандай? Куатбек айтчы. Азыр мен аяғына сен айтып тұрайын. Рыскал Чиновникович, оборудование миллиард турса дагы біз оборудование сатып алып жоқпыз. Біз сервисный модельдеп, біз услуганы сатып алып атабыз. Мен Ошондуктан жакшы түшүнөм. жанагы оборудованиянын баасы мынча болду деген ал эсеп кичине туура эмесирээк болуп калат да. Жок, силер кызматын сатып алып атасыңар, бирок алдын ала сатып алып атпайсыңар. Мына 5 Алдын ала жылда биз- 5 миллиард сом түшөт деп атасыңар да, бул деген бүгүн турмушка чыккан кызды эртең төрө, анан эгиз төрө деп атпайсыңар. Биз анткен жокпуз. Биз Кантип билесиңер 5 миллиард сом алдын ала түшөтүн? Түшпөй калса кантесиңер? техникалык экономикалык негиздеме бар да. Мына бул өзү айтып атат. Кийинки жылдар аз болуп калышы мүмкүн дейт. Аз болот, Анда кантесиң? алдыга эсепке алынган. Ошон үчүн 5 жылда эсептеп атат. А компания сотко берсечи, мисалы 6 жыл узарып кетсе кантесиң? Ал келишимде каралган кандай алышынды. Компания бизге 211 сомдон ар бир фотография үчүн, ар бир снимок үчүн төлөп бер деп, бизге претензия кылат. Ошол штрафтын төлөмү элден чогулгандан кийин гана. Болду. Айнура Шермаматова берген суроого бул айтты. Ошол жанагы камералардын кепилдиги канчасы 5 жыл дейт. А 5 жылдан кайта тендер уюштурабыз банда. Мүмкүн уюштурабыз. Анда бул 5 жылдык бул. Анда биз бузук камераларды алып калат экенбиз өзүбүз баланска. Анда бул афера да. Жок, гарантия 1 жыл десем не 1 жылда бузулат деген турат. Силер 5 жылда атпайсыңар. 5 жылга өз бүтөт экен мөөнөтү. Проект 3 жылда бүтүшү мүмкүн, проект 5 жылда бүтүшү мүмкүн. Бюджеттен канча акча кетти? Жетелик. Рыскал Чиновникович, бюджеттен акча жетпейт. Мына бюджетте на безопасный город из бюджета ушло более 100 миллионов сомов. На безопасный город из бюджета не потратят не 100, а 82 миллиона сомов дейт. Өкмөттүн маалыматы. Мен жана дагы айттым, дагы бир жолу түшүндүрөйүн. Бул биздин инфраструктураны тууралга бүгүнкү күндүн талабына келтирүү үчүн кеткен каражаттар. 10 секунд. А бизге безопасный городду койбосо кызнакты койбошубуз керекпи, разметка кылбашыбыз керекпи? Анын Силер бюджеттен кеткен жок да, кыйкырбаңыз сиз мага. Өзүңүз Мен сизге кыйкырбайсыз. суроо берип атам. Туура деметтиңиздер, кыйкырбаңыздар. Сиз кимсиз мага кыйкыргандай? А сиз кимсиз мага кыйкыргандай? Мен жооп берип атам сизге. Сиз Урматтуу кандай депутаттар, жооп? урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бириңиздерди сыйлап суроо, жоопту эмоция калтырбай берсеңиздер, убактыңыз аяктады. Урматтуу Рыскал Чиновникович, 10 секундта бердим. Сөз Сайназар тынчтык урайым. Кече ошол кой таштагы Алмазбек Шаршенович өзүнүн үйүндө спикер деген сөзүн угуп калдыңыздар. Мен оюмча ошол болуп атат да. Таластыктардан кечирим сураган болду, анан АУК көрүштүп дагы айтып кетти да. Эми мен билбеймин, мисалы не деп жооп беришимди билбейм. Мен кыргызмын биринчиси. Мен кыргыз болуп туулганыма, кыргыз болуп жаралганыма сүйүнөм. Сөз бар го, мен өзүмдө ушундайым айтып жүрөмүн, балким өзүмдү автармын. Мен кыргызмын, сатылбаймын, сатпаймын. Мен кыргызмын, ата наркын сактаган. Кыргызстан деп эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мыйзамдын долбооруна добуш берип атканда ошондой болот сиз айтып аткан алда регламент. Ал тиги процедурный маселе. Мындай жакшылап тактап окуп алыңыз. Экинчи микрофон. Дасан Спекович, окуганды мага үйрөтпөңүз. Мен окуганды аябай жакшы билем. Мындай замечательно айтып алып жүрүп сүйлөңүз мындан кийин. Жакшылап окуп алыңыз, анан акшыңдабай сүйлөңүз. Болду. Туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшка, түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Рахмат. Сиз түшкүлө деп антип айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белбер түшкүлө дегенде. Нидабере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламент. Жериңиз беле бул жер. Кыйкырбаңыз, Дасан Арыспек. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр. Кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт.
ылдыйда жүрөсүз. Кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрбөй эле коюңуз. Сиздин түшүнүүңүз мага кереги жок бул жерге. Атамбаев дагы айтып чыкты. Мен мамлекетти минтип коёмун. Депутаттар мындай төрага баш болуп бүжүңдөп барып туруп, Матраимовдун тоюна барат. Анда мен токтолуп кетейин. Алмазбек Шарсенович. Ал той быйыл эле өткөн жок. Ал тойго быйыл эле төрага же депутаттардын тобу барып калган жок. Сиз архивке айланып карап коюңуз. Сиздин убагыңызда сиздин жаныңыздагы эң жакын адамыңыз советиңиз ошо тойдо жүргөн. Сиздин убагыңызда президент болуп жүргөндө ошо премьер-министр ошо тойдо жүргөн. Ошолокто сизге жакын депутаттар ошо тойдо жүргөн. Мен ойлойм, алар да ошо элди сыйлап, ошо элге кызмат кылган үй